Улуттук илимдер академиясында алгачкы кыргыз кызыл командири Арстаналы Осмонбековдун өмүр жолун баяндаган «Слово о воинской доблести красного командира» деген аталыштагы орус тилиндеги китептин бет ачары өттү. Чыган инсандын жасаган эмгегине арналган илимий жыйында академик тарыхчылар, илимий чөйрөдөгү инсандар анын өмүр таржымалындагы артыкчылыктарына токтолду. Арстаналы Осмонбеков Түркістандагы граждандык согуштун жана Кыргызстандын түштүк аймактарында социалисттик курулуштун орношуна активдүү катышкан. Наманган шаарындагы орус түзем мектебинде билим алып, Кызыл гвардия жана элдик милиция отрядынын түзүүгө катышкан. 1920 жылы май айынан басмачыларга каршы күрөшүүчү ыктыярдуу отряддын командири болгон. Ошондой эле кийинчерээк партия жана чарбалык жетекчилик кызматтарда эмгектенген. Кыргызстандан чыган уулу, Батыр уулу Арстаналы Осмонбеков жөнүндө жазылган. Ал киши биринчи кыргыз кавалериялык дивизиондун командири болгон түштүктө, Аксы жергесинде 20-жылдардан 32-жылдарга чейин басмачылар менен согушкан. Ошо согушуп жүргөн жылдары өзүнүн эрдиги боюнча, каармандыгы боюнча 23-жылы биринчилерден болуп Кызыл Ту орденин алган, кыргыздардын биринчилерден болуп.